Assalamu alaikum. Атайын YouTube канал үшін Америкадан, Сан-Францискодан чақан bir tasma тартқым келді. Жана аяғына чейін көріңіздер. Америка жөнінде мен алғашқы ойларым. Білесіңер, бәлки мен тура емес түсіндірем ойынды. Мындай үстіртінен қарағанда аябай өніккен, жетішкен, бардық экономикасы бар адамдары, дүниенің ар жағынан ең күштілері чоғылған, бардығы әдебида жайында мыйзамдуулуктары, адам укуктары корголгон мамлекет экендиги самолеттен түшөр эле көрүнүп турат. Экинчиси, мамлекеттин күчтүүлүгү, анын аппараттарынын, институттарынын өтө кубаттуу системада иштеп аткандыгы да көрүнүп турат. Дагы бир фактор, мен аябай Кыргызстанды жакшы көрөм. Өзүмдүн топурагыман өткөн топурак жок деп жашаган адаммын, тилимди, динимди ушундай бир эң жогору койгон адаммын. Жана ошол позициядан туруп караганда балким туура эмес баа берип коюшум да мүмкүн. Кээде да элдер көрүп тан бере турган нерсеге мен көгөрүп тан бербей коюшум да мүмкүн. Муну дагы эске алыш керек. Бул да фактор. Бирок ошого карабай мен бир эки оюмду байкадым. Колдон келсе калыс айтканга аракет кылам. Муну Америкадагы биздин жерлештерибиз көрсө, балким ойлорун айтышар. Караңыздар, мен ушуну түшүндүм. Америкада адамдар бизнес менен гана жашайт экен. Бул жакшыбы жаманбы билбейм. Адамдар акча болсо жашайт экен. Акчасы жок, аябай кыйналат экен. Вот. Акча адамды адам кылат экен. Мен ушуну түшүндүм. Америкада адамды акча адам кылат экен. Ошон үчүн бул жакта биринчи маселе акча табыш экен. Бүт система акча табышка каратылыптыр. Акчаң болсо кадыржамсың, акчаң болсо жашооң жакшы. Акчаң жок болсо, демек билбедим. Мен андай акчасы жок жана бомждор жүрөт. Айтмакчы, бомждор деле бренд кийинет экен. Ушуну байкадым. Алар менен сүйлөшүп көрөлүк. Муну эмнегедир мен ойлоп атам. Буларда башкача дүйнө тааным болсо керек. Бизде азырынча Кыргызстанда акчаң жок болсо деле адамсың. Мен канча бир жылдар акчасы жок эле адам, урмат, сый, төр ээлеп келген адаммын. Кудайга шүгүр. Досторум менен, бай досторум деле кедейлигимен эле сөзүмдү жерге калтырбай, өкүм сүйлөп, эркелеп жашап келген адаммын. Акчасы жок эле. Айтып ойлодум, бизде акчасы жок деле, демек адамсың. Экинчиси, Америкада бизнес бул инвестиция менен гана эсептелет экен. Бир идеяң болсо да, ал идеяң ишке чыгыш үчүн сен сөзсүз инвестиция табышың керек. То есть биякта бизнес дегенде өзүнүн бекиткен, каткан акчалары менен өзү эле күпүлдөп кыла бериш бизнес деп эсептелбейт окшойт. Билбедим эмне деп эсептелет. Биякта бизнес жөнүндө эмнени айтпа, бардыгы инвестицияны айтат экен. Мисалы үчүн кече бир презентацияны уктук. Али чыга элек идея. Болгонун баалуулугу бар. Али бул идея чыга элек. Дагы кеминде 5 жылда алгачкы продукция 5 жылда чыгышы мүмкүн деп атат. Ушуга азыр 30 миллиардтан ашык акча киргизилиптир. Инвесторлор 30 миллиард доллардан ашыгыраак акча салыптыр. Али кандай продукция чыгары белгисиз. Айтайын дегеним, тагдыры белгисиз, бирок баалуулугу бар үчүн адамдар ушу биринчи кезекте бизнес десе акчасын бир нерсеге салышты ойлойт экен. Вот эки топ, бири идеясы барлар, ал идеясын акчасы барларга жеткириш керек. Эгер ошону туура жеткире алса, инвестиция чогултаса, бул күчтүү бизнесмен. Экинчи бөлүк бул акчасын кармап отуруп каерде алгылыктуу кийин келечекте киреше бере турган бизнес идея бар. Ошого сала койсо, бул ийгиликтүү бизнесмен. Мына ушундай экен. Бизде бизнес десе эмнени айтабыз? Бизде чүч пара бышырып сатышым керек, цехти кеңейтишим керек. Акча жок болсо банктан ала коюшум керек. Же болбосо бекиткен акчаң бар, жоготуп албайын деп ушун же банкка саласың, же процентке бересиң, же болбосо отурасың. Бизде ушул бизнеспи, бизнес эмеспи билбейм. Же болбосо айлыкка иштейсиң, болгондо да 2 күн эс алып, 1 күн кароолчулук кыласың. Бул эмне деген нерсе мен түшүнбөйм. Муну эмне деп түшүндүрсө болот. Бирок бул мен айтам, бул биздин бизнес. Кече ошо презентация кылып атканда мен сурадым да. Силер биздин рынокту билесиңерби десем,
Ойлойт окшойт бүт дүйнө ушундай деп. Жок, билбейт экен. Bizde бизнес азыр ошондой. Бул Американын тарыхында канча жыл мурда ушундай болгон, мен билбейм. Деги эле болгонбу ушундай, биздегидей абал билбейм. Эгер болсо да бир 200 жыл, 300 жыл мурда болгондур эле. Ну азыр Америка ушундай инвестициясы менен экен. Ушуну түшүндүм. Адамдар Америкада эл эмес экен. Ушуну түшүндүм. Бизде эл дегенде кандай? Бүт баарды тууган урук да. Тааныбаган эле бир кыргызды чукулап келсең тууганың болуп чыгат. Туурабы? Эйле бой кыргызды чукулап келсең тууганың болуп чыгат. Буларда андай эмес экен. Бери анда эл көптүгүнөнбү же беш кошкон ар жактан келгенденби? Эче кылып, муну да мен түшүндүм. Анан элдер акча издеп, акча иштеп жүрүп чарчаганда эс алганды да билет экен. Вот муну да түшүндүм. Биз эс алганды билбейт экенбиз. Биякта баалуулук бааланат экен. Бизде баалуулук али бааланбайт. Бизде баалуулуктар такыр башка. Ошондуктан ушул нерселерден улам мен бир нерсени түшүндүм. Мен Кыргызстанда эле жашайт окшойм. Мага Кыргызстанда жашаган аябай удобный экен. Бизнес дагы Кыргызстанда удобный. Балким келечекте инвестор институту bizde турса, балким ел каткан акчасын киргизсе, балким биз да ушул Америкалык бизнестин бир моделин өтө баштайбыз. Менимче мындан качпай, качыкталбайбыз. Бул боло турган нерсе. Анан мен эң байкаган нерсем бизде тынч экенбиз. Бизде тынчтык экен. Мен ушуну байкадым. Бизде тынчтык экен. Мен өзүм үйүмдө аябай ишенип жашайт экенмин. Элестетип кой, талтаңдап ишенип жашайт экенмин. Бир нерсе болсо чечем деп. Мына жерде бир нерсе болсо, же мен жаңы келгеним үчүнбү, же башкалар деле ушундайбы? Вот Американын мамлекетинин бүт жан уратып кылып аткандыгы эл ишенип жашасын деп кылат экен да, эл уверенный жашасын деп. Бизде ансы деле уверенный жашайт экенбиз. Ошон үчүн ким Кыргызстанда эртеңки күнгө ишенич жок десе, мен атаңын башы дейм да. Муну мындай көргөндү билиш керек экен, баалаганды билиш керек экен. Америкага чыгып тургула, кыдыргыла, бирок кайра үйгө кайткыла. Эгер иштегени келсеңер да, иштеп туруп үйгө кайткыла. Биздей тынчтык, биздей кадыржамдык, биздей мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк демекчи, биякта мүмкүнчүлүктөр аябай чектелүү экен. Чындап, мен биринчи жолу сурадым да, берде эмне бизнес кылса болот деп. Билбейсиң эмне бизнес кылыш керек экенин. Кача көп айтат, мындай кылсаң болот, мындай. Бирок алар айткан идеялар мага өтпөдү. Алар айткан идея мага өтпөдү. Мен Кыргызстанда чымындан шашлык кылып, чиркейге сатсам да бизнес. Бул мага жагат. Берде билбедим, иши кылып. Америка аябай жакшы, мощный, үлкөн, дүйнөдө лидер, офигенный мамлекет. Но Кыргызстан лучше. Оюңарды комментарийге калтыргыла.